Мындай авариялык шарттагы имарат түштүктөгү жападан жалгыз маданият техникуму. Мында учурда өлкөнүн булуң бурчунан келген 150-гө жакын өнөрлүү студент билим алууда. Техникумдун имараты кулап калуу коркунучунда. Мындан улам башка жайга көчүрүү зарылдыгы турат. Маселе көп жылдардан бери көтөрүлгөнү менен натыйжа жок. Облус башчысы жыл башында шаар бийлигине тапшырма берди. Анда азыркы имаратын бошотуп, ыңгайлуу жерге көчүрүү каралган. Жергиликтүү бийлик аларга конкреттүү бир жайды сунушта элек. Жакынкы күндөрү бул жаатта иш алып бараарын айтышат. Бирок техникум жамааты калаадагы УКМКнын мурунку облустук имаратын же облустук ички иштер башкармалыгынын мекемесин ылайык көрүшөт. Техникумду Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө көчүрүү демилгеленген айтылат. Бирок окуу жай жамааты ал бөлүмгө барууга каршы болушкан. Муну бөлөк жака жылдыруу демилгесин биз колго алганбыз. Бирок биз шаардын ичиндеги чыккан зданияларды биз сунуштаганда булар жактырбады да. Анан өткөндө коллегияда дагы айтылды. Бул тапшырма берилди. Болбосо область менен сүйлөшүп, областтан жардам менен 1-3-4 мекеме боштотуп да өзүчө. Ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзгүлө деген биз өзүбүздүн сунушубузду айттык да. Шаардык ички иштер бөлүмүнө неме кылды, ошону сунушташтык. Biz bardık anan eski zdanиядан кайтып эски зданияга, баягы эле көйбөй. Биз анан кечээки ошо коллегияда каралганда айтылды, эгер берсеңиздер бир жакшынакай бир татыктуу, мында биз кийин уундарга бир жакшынакай бир шарты бар бир имаратты берсеңиздер. Мына областтык ички иштер бөлүмү неме болуп атыптыр. Батыровдун жанагы университетине деп. Анан ал жакка көчсө бизди ошол зданияны берсе жарашат жакшы. Анан мен айтып элем, СМБнын эски имараты, мурун Пентилчанын окуу жайы болгон экен. Ал жерде айтып атышат, ушу ылайыктуу деп. Ушундай бир ыңгайлуу жакшы бирге шарты бар жерди көрсөтсө биз макул болот элек. Маданият техникуму түштүк аймагындагы жалгыз окуу жай. Ага карабай мында бир да жаңы музыкалык аспап жок. Баарынын эскилиги жетип, көбү жарактан чыккан. Окуу жайда кадр маселеси да башкы көйгөйлөрдүн катарында. Көп жылдардан бери колдоого алынбаган техникум сыртынан да кароосуз калгандай көрүнөт. Андыктан бул жай өзгөчө көңүл бурууга муктаж. Бул эми инструменттер көп жыл болуп калды. 40 жылдан да ашык болуп калды да. Эми кээ бир 2-3 гана иштелип атат азыр чындыгындачы. Комуздарыбыз деле ошо, комуздарыбыз деле бир 3-өө жаңыраак, калганы эски, көп жыл болду өзү. Акыркы жолу бир гана бир студент, бир аккордеон подарок этти, бир Yamaha, 2 комуз подарок этти. Андан башка бизде инструменттер жок, жаңы инструмент. Ошол айтар, бул бир гана здание маселеси, алтын менен куруп койсоң дагы ички кадр маселеси. Бул кадр маселеси жок болсо, бул кажети жок деп ойлойм да. Эң негизи кадр маселесине өтө аксап атат бул жерде. Жаштар келбей калыптыр. Жатаканаларын айта көрсөк өтө эле. Бүт бар тармак эле ушул баягы жараксыз болуп калыптыр деп айтсам, жарашат да. Ошол бир чогуу аракет кылып, бир келечек муга жакшынакай шарт түзүп берип, жакшы билим беришибиз керек. Кеч боло электе. Мен ушуну айтар элем. Студенттердин бүгүнкү күндөгү мындай катышуусу кандай да? Мурун кандай болчу, азыр мындай келип атабы же абалдан улам келбей калдыбы? Ушул мен как профессионал катары келгенде эле ушул маселени койдум. Азыр биздин колубуздан келип аткан бир гана ушул окуу процессин. Башка колубузда финансы жокпу? Ушул окуу процессинен баштадык. Окуткан агайлар бар экен, жөн гана жүрүп алган мугалимдер көп экен, кайдыгерлик кылып жүргөндөр бар экен, баарын талапты коюп, азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Иштегени иштейт, талапка жооп бербегенин бул жерде орун жок, баарын айтып атабыз. Жаштарды тартышыбыз керек, жакшы таланттууларды тарбиялашыбыз керек. Мурун кандай деген, мен бул 85-жылдан 95-жылга иштеп кеткен бирде. Көп салым кошуп, мына окуучуларыма айта кетсем болот. Кутман Жолдошев деген, Айбек Карымов, да таланттуу көп деген бир окуучулар менен байланыштырат, агай рахмат деп. Мен район шаарларда көп музыкалык мектептерде жакшы таланттуу адистер иштеп жүрүшөт. Сүйлөсүң, кубанасың. Эми азыр карасаң, абал өтө оор. Ошон үчүн
Мен ойлойм бар жакта тартип болуп, анан жогору жактан колдоо көрсөтүп, жардам бермейинче биз алдыга жыла албайбыз. Ушул абал ушул. студентке ылайыктуу жер бул? Мурунтары мисалы биз сайыз учурунда иштеп жүргөндө бул жерде 300ге жакын окуучулар окушту, 2 смен. Жада арт жактарында имараттар ылайыктуу болчу. Ошо баягы жекече окутат, индивидуально деп коет. Ошентип биз 300дөн ашык балдарды окутчу элек. Эми азырга барга шарт көрүп атабыз, абал өтө оор. Бирок ошону биз мугалимдер тарта билип, кызыктырып, таланттууларды тандай билип, келип окутуш милдет. Ошо окуу жайдын милдети. Техникалык базадан чындап эле ушул мезгилге чейин атайын немеси базасы транспорт боюнча деле жок болчу да. Транспорт боюнча жок, каралган эмес. Анан эми студенттер үчүн атайын столойлор болгон, алар калып кеткен. Мына бул жерде мына столой болчу. Илгери ошол баягы СССРдин мезгилинде столой болгон мына бул жерде. Азыр жок, Азыр жок. Ар кимси келген окуучулар ар жактан көчөдөн тамактанышып ушундай деңгээлде. Өлкөдө 2 маданият техникуму болсо, анын бири Токмок шаарында жайгашкан. Жалал-Абад маданият техникуму 1980-жылы негизделген. Мында китепканачыларды, клуб иштери боюнча маданият агартуу кызматкерлери даярдалат. Техникум түздөн-түз маданият министрлигине карайт. Кезегинде ушул окуу жайдан Алтынай Нарбаева, Айбек Каримов, Кубик Калыков, Кутман Жолдошов сыңдуу белгилүү ырчылар окуп кетишкен. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.